саламатсыздарбы достор, менин атым Абсатаров Жолдобек. Бүгүнкү видео ролигибизде алтын коин эмне болду, эмне себептен алтын коин экиге бөлүнүп калды, эскиси жаңысы деп, эмне себептен алтын коин азыркы учурда скам болду и келечекте алтын коин лунадай болуп $100 чыккан кезде нөлгө түшүп калышы мүмкүнбү и вообще при чем тут луна? Алтын коиндун эскиси жөнүндө айтсам, азыркы күндө 4-июндан баштап алтын коиндун эскисин алганга да болбойт, сатканга да болбойт. И эгерде вообще алтын коиндун өзүнүн офисинен, прям вот султандан же болбосо ошол эле офисте отургандан албасаңыз, анда уже сиз акчага күйдүңүз деп айтсак болот. Анткени сиз аны эч кимге биринчиден сата албайсыз, экинчиден офиске барсаңыз сиздикин аны алмаштырып бербейт. Себеби анткени могул көрдүңүзбү, эгерде сиз черный рыноктон же башка бирөөнөдөн алган болсоңуз, анда офистен алмаштыра албайсыз жаңысына. Бул эмне дейт? Бул мисалы сиз бир брокерден алган болсоңуз, всё болду, бүттү. Никакой разницы нету. Сен брокерден алдың, ошол брокерге барып ал, таап ал. Ал кайсыл брокер, ал каякта, уже всё бүттү. А хотя ошол эле учурда эң башында ошол брокерлерге алтын коинду булар өзүлөрү бергени, а то что крупно ошолорго башында миллион уштуктан саткандыгын эч ким айткысы да келбейт, билгиси да келбейт. А жөн гана просто акчаны чогултуп алды дагы бүттү, өзүлөрүнүн болгон жерде баймын, миллионермин деп рекламалашты дагы, эми болсо жаңы токен ачып, эми жаңы башка нерсени жасайбыз деп кетип барышат. Башында максатым эмне деп сурасам, жооп бере албай коюшту эле, билесиздер, ал мына могу экил прямой эфирде мен суроо бергем, экөө тең какап чакап жооп бере албай койгон. Ал эми ошондон кийинки чыккан дорожный картасында азыркы учурда NFT чыгарыш керек эле, алтын минт деген программаны чыгарыш керек эле, анын баарын жасаш керек эле. Ой, анын баары жок, куда-то исчезли, и все, 4-июнда обнулились, сказали, что все, мындан ары сатып алганга эскини болбойт, эми жаңыны гана саласыз. Эми жаңысы чыкты. Эми жаңысы эмне себептен, и при чем тут луна дегенде, лунаны билесиздер. Луна деген эмне? Луна деген бул алгоритмдик стейбл коин деп койчу. Эми стейбл коин деген бул $1, 1 USDге барабар болчу. Ал эми азыркы учурда 1 USD 0,1 центтен, ал эми луна өзү азыркы курсу бул лунанын. Эми элестеткиле туугандар, бул эмнеге мындай болду? Когда-то $100 турган луна кулап түштү. Анткени бул алгоритмдик стейбл коин болчу. Основной блокчейндин принципи, чтобы сиз жаңы стейбл коин алыш үчүн анда лунаны сжигать этчүсүз. Анан сиз жаңы стейбл коин алыпсыз. А эгерде сизге стейбл коин кереги жок болуп луна алгыңыз келсе, анда стейбл коинди сжигать этчүсүз, анан жаңы луна алчусуз. Мына ушундай болуп иштечү эле. Анан акыркы учурда лунанын стейбл коини USD өзүнүн долларга барабар болгондугун жоготуп, ал уже 98 цент, 70 цент, 60 центке түшүп кетти. И ошол кезде эмне? Карточный домик болуп, паника башталып, элдин баары өзүнүн колунда турган USDнин баарын сатышып, стейбл коинду сжигать этишип, 6 триллион луна чыгарып салышты. Ушул себептен рынок кулап түштү и жаңы луна чыкты да кайрачы. Эми булардын алтын коин эми ушундай алгоритмдик стейбл коин жасайбыз дейт. Maniac DB сом дегенде. Анан сиз чтобы алтын коиндун баасын өстүрүш үчүн алтын коинди сжигать этесиз, ордуна Maniac DB'si аласыз. Эми Maniac деп жазбай туруп Maniac деп турат. Андан кийинкиси, эгерде сизге Maniac DB'si кереги жок болсо, анда Maniac DB'sini өрттөйсүз дагы, анын ордуна алтын коин аласыз. Эми в принципе идея жакшы, но туугандар, бул экинчи эле лунанын жолун жолдоп баратат да. Анан азыркы күндө бардык стейбл коиндар рынок боюнча биринин артынан бири кулап аткан мезгилде стейбл коин чыгарыш, и при том, что өзүлөрү технологияны жакшы түшүндүрбөстөн гана жасап жатканы, и вообще кайсы технология менен жасап жатасыңар, аны да айтпаганы, это уже сомнительно. Эми бир сөз менен айтканда, сиздерге бүт токендерди сатып, сиздердин акчаңызга жыргап байып алышып, анан акырын жаңы токенге секирип кетишти. И жаңы стейбл коин чыгарабыз дейт. Эртең деле мисалы булар кайдай гарантия бар, что ошол бир маниагы 1 сомго дайыма тең болуп турганы. Эч кандай гарантия жок да. Эртең эгер ошол 1 сому 50 тыйын болуп калса, маниак 1 маниак эртең 50 тыйын болуп калса, элдер жүрөгү түшүп кетип антип сатып салса толтура. Анан толтура алтын чыгып кетсе, естественно, общий алтындын өзүнүн баасы түшүп калат. Демек,
бул идея изначально убитый идея. Негизи алгоритмдик стейблкоин бул жакшы технология, бирок еще недоработанный. Луна эмнеге кулап түштү дегенде, негизи бир неподтвержденный информация бар, что мунун кулашына артында Do Kwon өзү турган. То есть Маурек Лиши бул создатели. И мунун бир интервьюсу бар, где айткан, что бизде кнопка Армагеддон деген кнопкабыз бар дейт. Ал кнопкабызды дейт, когда биз баары болбой калганын билген мезгилде басып коебуз дейт. И басканда вообще блокчейн полностью талкаланат дейт. И баа вообще өлүп калат, нөлгө чейин түшүп калат деп айтат. Анан муну каткырып айтып атат интервьюдачы. Анан эл түшүнгөн жок ал кезде. Анан элестеткиле, бир күндө Луна талкаланып кулап түштү. А вдруг ушунун баарын Do Kwon кылган? Эмне себептен Do Kwon эмне кызыкчылыгы бар эле? Анткени Южный Кореяда акыркы жылдары ошол Luna деген юридикалык компания, Luna Labs деген юридикалык компания акыркы жылы эч кандай налог төлөбөптүр. И ошого карата анын алдын ала компанияны жабышыптыр. И как раз кулайрына 4 күн калган мезгилде компанияны официально ликвидация болуп жабылыптыр. Андан кийин баягы величайший дүйнө жүзүндө биринчи жолу, крипторынокто биринчи жолу величайший скам болду. Эгер эртең алтын коиндун бул аферисттер как и тигини жаап салтып, ой, всё, 4 күнөн кийин эч кандай криптовалютаны жооп бербейбиз деп туруп жаап салгандай, кийин дагы булардын кнопкасы болсочу, кийин дагы булар акырын басып салсачы, анан шылтасачы, мисалы Тифкоин, анан там Элкоиндагылар бул биздин конкуренттер, ушулар бизди атайы атака кылышты дешсечи, анда ким жооп берет? Демек, туугандар, эч кандай акчаңарды салбагыла. Азыр акчаны черный рынок, морный рыноктон алып алгандар, байкуштар күйдүңөр, акчаңар жок калат. Всё, силерди конкретно кидайт этти. Конкретно кидайт.